Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдонуучулар. Өз ден соолугуң өз колуңда. Группанын мүчөлөрү сиздер менен мен Ташпөө Жамиловна, элдик дарыгер, фитотерапевт, кыл тамырчы, бүткүл дүйнөнүн дарыгери. Бүгүн 20 апрель 2020 жыл. Сиздер менен саламдашып турам. Мына биздин айыл бул Ноокат районунун Караташ мурдагы Калилин айылы. Дагы эле ошол кечеги какым кукум жердерген бактамын. Дагы кошумчалай айтып кетсем, бул какымдын дагы бир жакшы касиети эске тутууну жакшыртат, иммунитетти көтөрөт, боорду тазалайт. Анан көпчүлүк кече түз эфирден кийин, анан видеону койгондон кийин суроо беришет да, кургатабызбы деп. Муну кургатпайсыңар, кургатсаңар какым карыганда үстүндө үйлөй турган шарик пайда болуп калат го, ошондой сыяктуу болуп болбой калат. Варенье кылсаңар болот. Кайнатып туруп жөн эле кум шекер кошпостон банкаларга жаап койсоңор болот. Эгер ошол банкага жапкан мүмкүнчүлүгү жок болсо, кайнаткан мүмкүнчүлүгү жок болсо, анда тергенден кийин бир аз жайып туруп, бир аз эле анан пакеттерге салып, тыкыз кылып уруп, морозильникке салып койсоңор, мүмкүнчүлүгүңөр болгондо пайдалана бересиңер. Анан дагы бир жакшы жери, ушул какымдын гүлүнү алып, бир литровый банкага салып, бир жарымдай салып, үстүнө толтура аракты куюп, капкагын жаап, караңгы жерге коюп койсоңор, кышында грипп болгондо жакшы. Аптекага антигриппинге чуркабастан, ошону жаш балдарга бир чайный ложка, анан чоң кишилерге чоң аш кашыкта 3 маал ичип койсоңор боло берет. Ошол бүгүнкү кошумчаларым. Ден соолук үчүн эмнелерди гана кылбайбыз. Фирмалардын дарыларыны кымбат алып ичебиз. Ал таасир эттиби, этпедиби, бир Кудай өзү билет. Бул мына орустар айтмакчы, бесплатно, бекер жатат. Ушуну терип алып пайдаланыңыздар. Иммунитетти укмуш көтөрөт, иммунитетти өтө жакшы көтөрөт. Жаңы эле үзүлгөн гүлүнү 5-6 салып туруп, чай кылып демдеп ичсеңиздер болот. Ушунун гүлүн өзүнө эле салатка кошуп жесеңиздер болот. Ошол оорубаңыздар, ден соолук каалаймын. Кече бирөө түз эфирден кийин жазыптыр, топтогонуңузду көрсөткөн жоксуз деп. Мына топтогон ушундай пакеттерге топтоймун. Анан дагы бирөө жазыптыр, эмнеге бат-бат сүйлөп, бат-бат көрсөткөн жоксуз, эл күтүп калды, эл шашып атат дейт. Анан телевидение эмесмин да, мен минутам эсептелбейт. Ойлонуп, сөзүмдү таап, анан сүйлөймүн. Шатыратып сүйлөгүдөй жаш эмесмин, жашым 60-тан ашып атат. Айрыкча эртең менен ушу какымды шүйдүрүм түшкөн мезгилде, бизде шак деп коет, ошол шак түшкөн мезгилде терсеңиздер жакшы. Анан дагы бир айтарым, ошол шүйдүрүмдү жүрөгү ооругандар, жылаңайлак тебелесе жүрөгүңүздөргө жакшы болот. Биз баягы түштүктө учуктайт деп коет, нерв клеткалары ойгонот, жүрөккө жакшы таасир берет. Эртең менен эрте туруп, багымдаттан кийин ошол азыркы көкчөптүн бетине түшүп калган шүйдүрүмдү тебелеңиздер, бүт үшүгүчө.
ошол шүйдүрүмдөгү сууну топтоп туруп ичирсеңиздер өпкө ооруларына жакшы болот. Эми дому ушул. Талаада куштар сайрап, арыкта улуу туп-тунук суу агып, карантин менен дагы эле ишибиз жок. Ар кимибиз өзүбүздүн тиричилигибизди кылып жүрөбүз. Теригиздер ушуну таза жерден, айрыкча жамгыр жааган жерден жакшы эртең менен күн чыгы электе келип терип, анан күн жайылгандан кийин кетиш керек. Булар түштөн кийин гүлүнү жаап коет. Жалбырагы менен тамырын дагы казып алыңыздар, пайдаланыңыздар. Айрыкча 3 нерсе боорду тазалайт. Дагы айтайын, иммунитетти ушунчалык жакшы көтөрөт. Үчүнчүсү памятты, эс тутумду жакшыртат. Кайсыл буюмду кайра койгонуңузду, анан кимдин телефон номери кандай, окумуш жаттап каласыз ушуну. Группадагылар эгер сурооңор болсо, мага мессенджерге чыгасыңар. Мен сүйлөп эле жооп берип коем. Жазып жооп бергенге убактым жок менин.